Мекендештер, могу кармап турган колумдагы приточный клапан да. Силер менден сурап коюп атасыңар да, монча квадрат метрге приточный клапанды кандай коюш керек деп. Силерге көрсөтүп коеюн. Могу приточный клапан Norvin Pro деп коет. Могу 3700 сом турат баасы. Муну деген 20 квадрат метр. Мисалы үчүн жаткан бөлмө көбүнчөсү 20 квадрат метрдин тегереги да. Муну мисалы үчүн аз квадрат метрге деле койсо болот. Мисалы 10 квадрат метрликтерге жер койсо болот, бирок эң элгиси ушуну өйдөрүп 2,20 высотада коюш керек. 2,20 эмнеге сен адамдын колу жете тургандай кылып. Астан ачып, бул бияк деме тамда катылган бойдон калат, мына буну чечип туруп, жууп, мына мунун ичинде сеткасы бар өзүнүн. Бул смоктон сактабайт. Бул жана чаңдан, жана курт кумурска учуп келгендерден сактайт да. Бул жалгысы болгон ошол. Бул жөн гана абаны киргизип берип турат да. Бул ошол. Эшикте смок болсо, ыш болсо ошол ышты да кирип кете берет. Приточный клапандын бир минусу ошол. А если мындай таза аба киргизем десең, анда жана бризер деген оборудование бар, ошолорду койдурсаңар болот. Бул ошо приточный клапан 20 квадрат метрдин тегерегине койсо болот да. Чоң зал болуп калса, ошондон экини коюп койсоңор болот. Ашыкча болгон эчтек болбойт. Муну деген мына мисалы үчүн 10 квадрат метр койсоңор деле муну акырын мынтип ачып жаап өзүнүн поток воздуханын, абанын кире турганын көзөмөлдөп койсоңор болот. Өзүнүн крышкасы бар. Ошондой. Бирок мен эмнеге именно ушуну койдуртам? Себеби дегенде мунун механизми бышык болот. Карагачы, кадимкидей мондай. Бизде машинелерин салыштырганда машина Toyotаны жакшы көрөбүз го, мында бузулбайт. Вот ошондой бул дагы бузулбайт да. Мына эч бирдемкесин кесип салып, тилип салып, анан механизм мондай жакшы иштесин деген маселе болбойт. Бул деген прям бышык да, прочный. Бул дагы кадимкидей пластмассада эластичный, саргайып кетпейт. Кармасаңыз өзүндөй бодрый болуп турат да. Буйрук берем десеңер, ушу төмөнкү номерге чалгыла, приточный клапан келип орнотуп беребиз.